Кыргызстандагы өндүрүш ишканаларынын 70% банкроттук абалда турушат. Ал эми өлкөбүздө өндүрүштү өстүрөбүз деп канча жылдан бери айтып келишет. Бирок ага карабай мамлекеттик деңгээлде кандайдыр бир алдыга жылыштар байкалган жери жок. Чакан ишканалардын саны боюнча дагы. Борборубузда жеке курулуштар көтөрүлүп жатса, аймактарда айыл чарбасы жандана баштады. Ал эми бюджетти түзүүчү ири компаниялар ар кандай себептер менен түптөлгөн жери жок. Адистердин айтымында, ага капиталдын жетишсиздиги себеп болуп жатса, инвесторлор Кыргызстанды авайлап карап турушат. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнүн экономикасын өнүктүрүп келген өндүрүш тармагы эми бизде бутуна турабы? Кененирээк кийинки материалда. Мындан жарым кылым мурун бул заводдо шаар тибиндеги Кайыңды айылынын жашоочулары эмгектенчү. Бул жерде генераторлор, трансформаторлор жана электр кыймылдаткычтарына оролчу чубалгыларды чыгарышчу. Өндүрүштүн көлөмү өтө чоң. Жылына 15 000 тонна даярдашкан. Жылдар өтүп, буйрутмалардын жоктугунан жана катуу атаандаштыктан өндүрүш дээрлик токтоп калган. Ал эми бул түштүк Кыргызстандагы шаарды түптөп турган жарым кристалл материалдарын өндүргөн кристалл ишканасы. Бул дагы банкрот деп табылган. Бир кезде бул өндүрүштүн кубаттуулугу жылына 600 тонна кристалл чыгарышчу. Азыр болсо областтык бюджетти түптөөчү ишкананын активдери 4,8 миллион долларга бааланып жатат. Бир канча жыл мурун чет элдик инвестор заводду сатып алууну чечкен. Бирок саясий абалдын туруксуздугунан келечекте өндүрүшкө каражат жумшоодон баш тарткан. Мындай бюджетти түптөөчү ишкана аркылуу учурда бир топ шаарлар арыстын экономикасын көтөргөн өндүрүштөр өлкөбүздө толуп жатат. Бирок бүгүнкү күнү алардын саналуулары гана ишин улантууда. Азыркы учурда өндүрүштөрдүн негизинен орто жана чакан ишканалар толуктап турат. Ири өндүрүштөр болсо токмоктогу айнек заводу, канттагы цемент жана майлуу суудагы электр лампа заводу. Анан сөзсүз түрдө Кумтөр ишканасы кирет. Учурда өнөр жайынын өндүрүшүнүн толук көлөмүнүн 24%-ын бир гана Кумтөр ишканасынын үлүшү түзүп турат. Салык кызматы эң ири Кумтөр ишканасы өлкөбүздөгү өндүрүш экспортунун 50%-ын камсыздап, азыр салык төлөп турарын айтышууда. Мындан тышкары алар 2013 жылга салыштырмалуу Кең ишканасынын салыгы бир топ көбөйгөндүгүн белгилешүүдө. Прогнозные показатели по налогу. Алдын ала көрсөтмөлөргө ылайык, Кумтөрдүн кирешилерине салыштырмалуу ишкананын пландалган которууларынын суммасы төмөндөгөн жок. Толугу менен бизге которулду. 2013 жылга салыштырмалуу которуулардын саны жогорулаганы байкалууда. По сравнению с 2013 годом наблюдался рост поступлений. Кыргызстандын салык кызматы башка түстүү металл ишканаларынан бир топ которууларды үмүттөнүп жатышкан экен. Бирок ар кандай себептер менен баалуу металлды иштетүү пландары токтотулуп, же таптакыр эле ишке киришпей калышты. Анын айынан мамлекеттик казнага миллиондогон сом түшпөй калды. Буга карабай Тоо Кең тармагы Кумтөрдүн салымы аркылуу салык төлөмдөрүн которууда биринчи орунда турат. Наиболее существенное Салыктагы эң эле көп которуулар соода ишканаларында байкалууда. Алар 16%ды түзөт. Ал эми түстүү металл ишканалары 14%, байланыш тармагы 5%, электр энергия 5%, ал эми өндүрүштүн башка тармактары 8% салык төлөшүүдө. предприятие цветной металлургии. Экономисттердин айтымында мамлекет бюджетти түптөөчү ишканалардын өнүгүшүнө колдоо көрсөтсө, сөзсүз түрдө өлкөбүздүн экономикасына оң таасирин тийгизет эле. Адистердин эсебине караганда банкрот болгон гана ишканаларды кайрадан жандандырбастан жаңы базаларды түзүү керек. Ага ылайык жаңы жумушчу орундары түзүлүп, Кыргызстанда чакан шаарлар өнүгө баштамакчы. Биз өлкөбүздө өндүрүш ишканаларын жерлерге ачышыбыз керек. Бардык келечектүү тармактар үчүн бириктирип, туруктуу терең иштеп чыгууларды жасашыбыз керек. Биздин оюбузча ал продукциялар өнүгүүбүзгө өтө бийик пайдабал болуп берет эле. Бүгүнкү күндө Кумтөр алтын кең ишканасы чет элдик капиталды тартууда стратегиялык ролду ойнойт жана бизнес структуралардагы өлкөбүздөгү инвестициялык климаттын деңгээлин аныктоодо салмагы чоң болуп турат. Аткаминерлер биргелешкен кыргыз-канадалык ишкананын түзүлүшү менен кең жериндеги абал саясатташпастан иштиктүү нукка түшөрүнө ишенип турушат. Өлкөбүздүн ички дуң продукциясынын 10%-ын түзүп турган алтын кең компаниясынын айланасындагы абалдын турукташы менен Кыргызстандын экономика секторунун өндүрүшүнүн өнүгүшүнө өз каражаттарын коркпостон жумшагысы келген инвесторлорго дагы коңгуроо кагылмакчы.